Assalamu алейкум, кымбат мен каналымдын катталуучулары. Бүгүн мен жакын досумдукуна келдим. Кавказский овчарка тууралуу айтып бергиле деп суранып атпадыңар беле? Бул жерде, бул коrodо 3 ит бар. Мына могу үрүп аткан ит Кавказский овчарка менен алабайдын ортосунан чыккан күчүк да бул. Бул күчүккө 9 ай болуп калды. Бутун өткөндө нар жактагы бир эркек ити менен урушуп, мушташып, анан бутун алдырып коюптур. 8 ай болду го дейм буга. Алабай менен Кавказский овчарканы кошкондочу кээ бир күчүктөр жүндүү болуп туулат экен, Кавказский сымал болуп. Кээ бир күчүктөр жылмакай болуп, жүнү кыска болуп, алабай сымал болот экен. Бирок характер жагын көбүнчө мына Кавказский овчарканы тартышат экен. Более агрессивный болот экен да, кабанагыраак болот экен, короого мыкты болот экен. Бою көрдүңөрбү? Бою ушу алабайдыкын берген да. Анткени бул күчүктүн атасы бою 85 сантиметр болчу да. Анан башын көрдүңөрбү? Башы чоң, чекеси бир аз чыгып турат. Анткени Кавказский овчаркалардыкы чекеси бир аз берирээк чыгып турат да, лабастый болуп. Жүндүү акрас болсо алабайдыкындай да. Арткы буттары узун, себеп дегенде бул атасы алабай. Эми Кавказский овчарка тууралуу айта кетсем, азыр мен тартып берем дагы. Мынакей бул жерде жаңы элекке күчүктү көрсөтпөдүмбү? 8 айлык. Ошонун эле бир тууган байкеси да. 1 жыл мурун туулганы. 1 жыл 8 ай, 1 жыл 9 ай болуп калды го дейм, о эркекке. Сары бою турбайбы? 1 жыл 9 ай болуп элекпи? 1,5 1,6 экен да ошондо. Мурунку память болуп калат. Дубль память деп коет да. Анан буну карасаңар, көбүнчө алабайдыкы берген да. Жылмакай. Ал эми башын карасаңар, аюу баш. Башын көрдүңөрбү кандай чоң? Сүрдүү, аябай эме да, короочу. Анан алабайга караганда более тажаалыраак керет экен да, могу энеси характерди көбүнчө энеси берет экен да. Бул Кавказский овчарка мына могу жерде жаткан. Силер өткөндө сурап атпадыңар беле? Айтып бергиле депчи. Кавказский овчарка байыркы иттердин бири болуп саналат. Кавказда чыккан, тоолуу Кавказда да. Тоого чыдамдуу, суукка чыдамдуу, себеп дегенде жүнү аябай калың, коюу, узун болот булардыкы. Анан алабайга караганда жана айтып кетпедимби? Характери кичине эмерээк. Агрессия көбүрөөк да буларда бир аз. Мен билишимче. Анан булардын стандарты боюнча эркектери 65-70 сантиметр болот, ургачылар 60-65 сантиметр да. Алабайга караганда бир аз бою жапалдашыраак болот. Бирок жоон келет. Буттары жоон. Өңү түсү болсо күрөң түстө болот, кызгылт түстө болот, маскасы менен болот, маскасы жок болот, ак түстө болот. Ушундай да. Бул досумдун иттерин ошол эксперимент кылып, анан кийин алабайга кошконбуз да. Наркыны көрдүңөрбү кандай? Жанатан бери мага аябай үрүп атышты. Ошол мынакей Кавказский овчарка деген ушундай болот. Багам десеңер, кармайм десеңер мынакей. Кавказский овчарка менен алабайды кошуп кандай күчүк чыгат экен десеңер, мынтине наркы турат дегене. Бир памёттон момундай жылмакай түштү, экинчи памёттон жанагындай жүндүү чыкты да. Онда окшойт, туруп. Үрүп атат үч жактан. Коркуп турам, артыма келип бирөө иштебей берет. Көрдүңөрбү? Арстандай болуп,
жүндөрүн карабайсың. Бул ургачыга 3,5-4 жаш болуп калды ургачыга. Ошол суроо болсо белгиле комментарийге жазгыла, калтыргыла. Жооп берем. Дагы кошумча айтып берем. Көп айта албай атам, сүйлөй албай атам. Чыгып кетчү деп болот. 3-үчү ит бош жүрөт анткени. Жакта. Ошол канал жакса подписаться баскычын басып подписка кылгыла. Дагы кошумча айтып берем.